Эми лицензия алууга документтер онлайн гана кабыл алынат. Документтерди тапшыруу үчүн Мамкурулуш агенттигинин gostroy.gov.kg сайтына кирип, онлайн лицензиялоо баскычын басасыз. Ал баскычта керектелүүчү документтердин тизмегин жана электрондук документтер кабыл алынатуучу даректи көрүүгө болот. Документтерди тапшырууда арызды, мамлекеттик каттоо күбөлүгүн, квалификациялык курамды, ар бир адистин сертификатынан кийин нотариалдык куөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин бардык беттерин, мамлекеттик алымдын квитанциясын, жоопкерчиликти жүктөө жөнүндө буйруктун көчүрмөсүн киргизүү керек. Бул документтердин бардыгы бир PDF файлга чогултулуп, баскычта көрсөтүлгөн дарекке жөнөтүлөт. Жана ошондой эле курам, арыз жана буйруктун үлгүлөрү ал баскычта так даандан көрсөтүлүп турат. Ал эми лицензиянын деңгээлин жогорулатууда курулуш монтаждоо иштери боюнча архитектура курулуш контролдоо департаментинин жана долбоорлоо иштери боюнча экспертиза департаментинин оң корутундалары керектелет. Мамкурулуш бул корутундаларды алууга сиздин документтериңизди өз алдынча тиешелүү мамлекеттик органга жөнөтөт. Ал үчүн курулуш монтаждоо иштери боюнча пайдаланууга берилген курулуп бүткөн объекттин шакештигин баалоо актыларын, курулуш монтаждоо иштерин жүргүзүүгө келишимдерди, долбоорлоо иштери боюнча буга чейинки жасалган долбоорлордун оң корутундаларын жогоруда көрсөткөн 6 документке кошуп жөнөтүү зарыл. Жана 2 учурда тең мурда берилген лицензиянын көчүрмөсү керектелет. Бүгүнкү күндө Мамкурулуш тарабынан жүргүзүлүп жаткан реформалардын натыйжасында лицензиялоо кыйла жеңилдегенин белгилейбиз. Мисалы, мыйзам боюнча лицензия 30 күндүк мөөнөттө берилсе, эгерде сиздин талап кылынуучу документтериңиздин бардыгы толук болгон учурда Мамкурулуш агенттиги лицензияны 10 күндүн аралыгында берүүгө даяр. Мындан улам ар кандай ортомчулардын кызмат көрсөтүүлөрүнөн баш тартууңузду сунуштайбыз.